Жогорку кеңештин депутаттары коронавируска каршы күрөшүүгө 1 айлык маянасын бөлөт. Бул тууралуу Жогорку кеңештин басма сөз кызматынын башчысы Ибрайым Нуракын уулу билдирди. Анын айтымында 120 депутаттын айлык маянасынын жалпы суммасы 3.907.455 сом болот. Бул каражат бүгүн 31 мартта атайын эсепке которулат. Маалымат Булак элдик медиа. 31 мартка карата Кыргызстанда коронавирустун жуктуруунун 13 жаңы учуру аныкталды. Бардыгы болуп өлкө боюнча 107 катталган учур бар. Бишкек 1, Нарын 3, Ысык көл 2, Чүй областында 1, Ош областында 5, Жалал Абад областында 1. Маалымат Булак элдик медиа. Хатоон областынын Хоросон районундагы селдин чыгымы 1,3 миллион сомдон ашты. 21 марттагы жаратылыш кырсыгынын кесепетинен Халгажар айылында 1 киши өлүп, 200дөн ашуун үй жана короо жай суу алдында калган. Бул тууралуу Кондрешн сайты билдирди. Хоросон районунун төрагасы Рахматулло Сафрозода 238 үйдүн айрымдары жараксыз абалга кептелгенин билдирди. Сел эгин талаларында жууп кетти, ондогон үй жандыктарды өлдү. Табият кырсыгынан кийин Халгажар айылынын тургундары бийлик жардам бербей жатканын айтышкан. Кийинчерээк Хатоон областынын акимчилиги селдин кесепеттерин жоюу үчүн ондогон куткаруучуларды жана жүздөгөн ыктыярчыларды жөнөткөнүн маалымдаган. Дүйнөлүк банктын эсеби боюнча 1992-2016 жылдар аралыгындагы табият кырсыктарынан Тажикстан 1,8 миллиард доллар чыгымга учураган. Сел, жер титирөө, көчкү жана кар көчкүдөн 7 миллион киши жабыр тарткан. Бүгүн 31 мартка карата коронавирус жуктурган 107 адам аныкталганы белгилүү болду. Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлүнүн берген маалыматына ылайык, учурда 3 жаранын абалы оор жана 1 жаранын абалы өтө оор. Ал жаран жасалма дем алдыруучу аппаратка кошулду. Ысык көл областында 5 өспүрүм өз жанын кыйган. Бул тууралуу өкмөттүн Ысык көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Элмира Үсенова турмуш басылмасына билдирди. Анын айтымында 16 марттан тарта окуучулар карантинге байланыштуу каникулга таратылган. 29 мартка чейинки убакыт аралыгында 5 өспүрүм суицидке барган. Өз жанын кыйган өспүрүмдөр 11-14 чейинки жашта. Мындай каргашалуу окуялар Балыкчы шаарында, Ысык көл, Ак суу, Жети өгүз жана Тоң райондорунда катталды. Балдар 24 саат бою ата-энесинин көзөмөлүндө. Азыр алар өзгөчө көңүл бурууну талап кылып турган мезгил. Бардык ата-энелерди карманууга, балдарды урушпоого чакырат элем. Ушундай кырдаалда балдардан айрылуу өтө кейиштүү болуп турат, деди Үсенова. Маалымат Булак элдик медиа. Орусиянын Роспотребнадзор мекемесинин эпидемиология боюнча элимизилдөө институту COVID-19 инфекциясын аныктоочу жаңы тест иштеп чыкты. Ал клиникалык сыноодон кийин Орусияда колдонуу үчүн каттоодон өттү. Роспотребнадзордун басма сөз кызматы билдиргендей, жаңы тест коронавирусту гана аныктабастан, аны пневмония оорусун козгогон бул сыяктуу башка вирустардан ажырата алат. Жаңы тест Ampligen Scov-Bat деген аталышка ээ болду. Ал адамдагы башка коронавирус үлгүлөрүнө туура реакция кылып илдетти так аныктайт деп жазылган мекеменин билдирүүсүндө. Бүгүнкү күндө Орусиянын 71 аймагында 1836 адам коронавирус жуктуруп алган аныкталды. Бүгүн 31 мартта Нарын шаарында коронавирус жуктургандагы 3 тургун аныкталды. Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысына белгилүү болгондой, аталган 3 адам коронавирус аныкталган алгачкы тургундун жакындары болгон. Жаңы бейтаптар Пакистандан даваттан келген жарандын жубайы, келини жана уулу болгон. Аны менен жакын байланышта болгон 15 адамдан анализ алынган. Натыйжада 3 тургунда коронавирус бар экени аныкталды. Ал эми 12 жарандын анализи таза чыккан. Акыркы маалыматтар боюнча өлкөдө 107 адамдан коронавирус аныкталды. Коронавирус боюнча аймактагы жалпы көрсөткүч: Ош областында 37 учур, Жалал Абад областында 51 учур, Бишкекте 8 учур, Чүй областында 4 учур, Баткен областында 1 учур, Нарын областында 4 учур, Ысык көл областында 2 учур. Жалал Абад областында коронавирустан дарыланып жаткан 3 адамдын кайталанган анализи таза чыгып, ооруканадан чыгарылган. Маалымат Булак, Турмуш KG. Карантин болсо ушундай болсун. Таиланддын ханы өзүнүн гаремдеги 20 кызы менен бирге карантинге алынды. Таиланд эли коронавирус менен күрөшүп жаткан маалда ханым Маха Вачирлонг бир да жолу элин колдоп, эч кандай кайрылуу жасаган жок деп наразы болушууда. Хан коронавирус эпидемиясынын бүтүшүн чет элде күтүүнү туура көргөн.
Ал февраль айында эле өзүнүн жакындары жана кол алдында иштегендери менен Германияда жайгашкан резиденцияга кеткен. Ага жакын болгон 119 адам коронавирус жуктуруп алышы мүмкүн деген шек менен карантинге алынган. Мындан улам ханга орун которууга туура келген. Немис басылмаларын жазып чыкканына таянсак, Маха Бавариядагы 4 жылдыздуу мейманканасында жергиликтүү бийликтин уруксаты менен бир нече бөлмө алып, өзүн карантинге алууну чечкен. Аталган мейманкана өзүнүн тынч жана жаратылышы кооз жерде жайгашканы менен өзгөчөлөнөт. Ошондой эле бул мейманканада тейлөө эң жогорку деңгээлде. Маалыматка ылайык, хан карантинде зерикпейт, анткени ал өзү менен гаремдеги 20 кызын да ала келген. Алардын арасында хандын жубайы Судхита бар же жогу азырынча белгисиз. Маалымат Благ Супер KG. Орусияда бир күндө 500 адам коронавирус жуктуруп алганы аныкталды. Орусиянын 24 аймагынан акыркы бир суткада 500 адам коронавирус жуктуруп алгандыгы маалым болду. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат булагтары жазып чыкты. Бир суткада коронавирус оорусун жуктургандардын эң көбү Москвада катталган. Бул шаарда акыркы бир сутка ичинде 387 адам коронавирус жуктуруп алган. Санкт-Петербург шаарында 48 адам, Дагестанда 9 адам илдетти жуктуруп алган. Акыркы маалыматтар боюнча Орусияда жалпы 1836 адам коронавирус жуктуруп алышкан жана 9 адам каза болгон. Маалымат Благ Супер KG. Оштогу соода борборлорунда азык-түлүк жетиштүү. Бүгүн 31 мартта вице-премьер Акрам Адмаров жана Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашов шаардагы чоң соода борборлорун кыдырышты. Алар Фрунзе, Глобус, Народный соода борборлорунда сатылып жаткан азык-түлүктөрдүн бааларын, алардын жетиштүүлүгүн текшеришти. Вице-премьер постторун азык-түлүк өткөрүүдө кыйынчылык болбой турганын белгилеп, эл азык-түлүк менен толук камсыздалып турарын айтты. Шаар мэри аталган соода борборлорунун жетекчилерине азык-түлүктөрдү буйрутма менен тургундардын үйлөрүнө жеткирип берүү кызматын жандандырууну сунуштады. Шаарда жайгашкан соода маркеттеги азык-түлүктөрдүн жетиштүүлүгүнө жана баалардын туруктуулугуна анализ жүргүзүлүп турат. Бүгүнкү күндө маркеттерде жетиштүү азык-түлүктөрдүн запасы бар, баалары туруктуу жана кооптонууга негиз жок. Ошондой эле дүкөндөргө товар алып келген фирмалар тоскоолдуксуз посттордон өткөрүлүүдө. Эң башкысы, бардык азык-түлүк дүкөндөрү учурдагы абалга карабай өз иштерин улантып жатышат, деди мэр Сарыбашов. Соода түйүндөрү коменданттык убакытка байланыштуу эртең мененки саат 8ден кечки 17:30га чейин туруктуу иштеп жатат. Маалымат Благ Супер KG. Европада аба тазарып жатат. Коронавируска байланыштуу карантин киргизилген Европанын бир катар шаарларында аба тазарып жатканын Жандооштон таратылган жаңы сүрөттөр айгинеледи. Европадагы коомдук саламаттык айланасы бул сүрөттөрдү талдап, дүйшөмбү күнү жыйынтыктаган жарыялады. Илимпоздор 5 марттан 25 мартка чейин 20 күн ичинде тартылган сүрөттөрдү былтыркы жылдын ушул маалына салыштырышкан. Анын натыйжасына ылайык, Брюссель, Париж, Мадрид, Милан жана Франкфурт шаарларында азот диоксидинин абадагы көлөмү кыйла азая түшкөн. Абаны булгаган бул майда бөлүкчүлөр көбүнчө автоунаалардан жана жылуулук борборлорунан чыгат. Европанын айлана чөйрөнү коргоо агенттигинин маалыматы боюнча, Испан өкмөтү 14 мартта өтө зарыл эмес транспорт каттамдарына тыюу салгандан тартып, Мадридде жума сайын азот диоксидинин көлөмү орточо 56% азайып турган. Февраль айында Кытай коронавируска байланыштуу катаал карантин жарыялагандан кийин да өлкөнүн бир катар аймактарында аба тазарганы белгилүү болгон. Маалымат Благ Азаттык. Коронавирус боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жаткан Чүй облустук жол кыймылынын кызматкерлери толгосу башталган келинди ооруканага жеткиришти. Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалынын кызматкерлери толгосу башталган келинге жардам беришти. Бул тууралуу аталган башкармалыктан билдиришти. Маалыматка ылайык, бүгүн 31 март күнү алга өткөрүү постунда айдоочуларга вирустуу инфекциянын жайылуу коркунучу жана аны алдын алуу максатында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жаткан. Ошол убакта Чүй областынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалынын кызматкерлерине жубайынын толгосу башталганын айтып жардам сурап кайрылган. Ал эми бул кайрылуу жетекчи Шайыр Бопоновдун макулдугу менен жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн инспектору Канат Жапаров айдоочунун унаасын коштоп Бишкек шаарындагы номер 2 төрөт үйүнө жеткирген жыйынтыгында жардам сурап кайрылган. Жарандын жубайы төрөт үйүнө аман эсен жетип, кыз төрөгөн. Мындан улам ал жалгыз гана инспекторго гана эмес, Чүй облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн оперативдүү иш үчүн ыраазычылык билдирген. Маалымат Благ Супер KG.